بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир-туугандар, биздин кезектеги тафсир сабагыбыз буйруса, биз буга чейинки сабагыбызда Каусар сүрөсүнүн тафсирине токтолгонбуз. Бүгүн буйруса сиздер менен Кур'андагы 109-чу сүрө болгон Кафирун сүрөсүнүн тафсирине токтолобуз буйруса. Эми Кафирун сүрөсүндө 6 аят бар, 26 сөз жана 94 тамга бар. Кафирун бул капырлар. Мындайча айтканда Аллах Таалага шерик кошкондор деген маанини туюлтат. Кафирун сүрөсүнүн фазилети. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде кимде ким Кафирун сүрөсүн окуса, Кур'андын 4/1 бөлүгүн окугандай соопко ээ болот. Жана ал адамдан шайтандар качат. Ширктен таза, уйкусу тынч болот дейт. Эми кимде ким ушундай бир шайтандардан оолак болгусу келсе, уйкусунда ушундай бир тынчтык тапкысы келсе, ширктен дагы оолак болгусу келсе, демек Кафирун сүрөсүн окуганча жүрүш керек. Эми Каусар сүрөсү менен Кафирун сүрөсүнүн байланышы кандай дей турган болсок, Каусар сүрөсүндө Аллах Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эсепсиз неиматтарды бергендиги туурасында баяндаса, жана ал неиматтар үчүн Аллахка шүгүр келтирип, намаз окуп, курмандык чалуу керек экендиги туурасында баяндады. Ал эми Кафирун сүрөсүндө болсо таухид, ыйман маселесин баяндайт. Аллах Таалага шерик кошкондор туурасында дагы баяндайт. Жана сүрөдө Аллах Тааланын динине ишенбегендер менен өздөрү дин ойлоп тапкандар туурасында дагы эскерет. Жана алардын дининен оолак болууга дагы үндөгөн ушундай бир буйруктар бар. Кафирун сүрөсүнүн негизги мааниси ыйман менен капырлыкты бирдей алып жүрүүчү орто жол жок. Мындайча айтканда, же ыйман бар, же капырлык бар экендигин биз мына ушул Кафирун сүрөсүнөн алсак болот. Эми кээ бир жүрөктөр бар, акыйкатка ушундай бир жабылып, мөөр басылып калган. Мындай жүрөк мындай бир ыйманга келбейт да. Кафирун сүрөсү дагы мына ушулар туурасында дагы баяндайт. Эми кээде бир инсандардын динди кабыл албаса, же болбосо динге келбесе, биз аларга убактыбызды коротуп, кандайдыр бир алар менен бекер эле убактыбызды текке кетирбешибиз керек да. Балким алардын динин өздөрүнө коюп, өзүбүздүн динибиз туурабы, биз уккандар менен биз мамиле кылып, аларга динибиздин баалыктарын жеткирип, аларыбызды туура жолго чакырып, аларга диндин бир буйруктарын жеткире беришибиз керек. Эми Кафирун сүрөсүнүн түшүү себеби. Ата ибн Рабаханын айтуусу боюнча, Курайш капырлары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип ушундай бир шарт коюшат. Я Мухаммад деп, эй Мухаммад, эгерде сен биздин Кудайыбызга 2 жыл сыйынып бере турган болсоң, биз сенин диниңе, сенин Кудайыңа 5 жыл сыйынып беребиз деп ушундай бир шарттарды коюп атат да. Эми карасаңыздар, бул кафирлардын шарттары ушундай. Мындайча айтканда, аз эле сыйынып бер, биз сага көбүрөөк сыйынып беребиз деп ушундай бир өздөрүнүн туура эмес динин дагы Пайгамбарыбызга тартуулап атат. Мына ошол учурда Пайгамбарыбызга Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн сүрө бул. Кул я айюхал кафирун деп, айткын я Мухаммад деп, бул жакта биринчи аяттын тафсиринде мындай деп келет. Кул я айюхал кафирун. Аллах Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып, эй Аллахтын элчиси, ал капырларга айткын деп кайрылуу болот, буйрук болот бул жерде. Эмне деп айткын десе, экинчи аятта
La a'budu ma ta'budun. Мекке капырлары пайгамбарыбызга келип шарт койду эле. Буга чейин айттык. Мен силердин сыйынганыңарга эч качан сыйынбаймын. Жана силер койгон шартка көнбөймүн. Силер Аллах Таалага сыйынсаңар да, ал ибадат Аллах Таала үчүн эмес, койгон шартыңар үчүн болот дейт. Карасаңар, силердин койгон шартыңарга жараша болот. Силер Аллахка сыйынганыңар деле, мындайча айтканда, койгон шартыңарга жараша сыйынасыңар. Силер Аллахка сыйынбай атасыңар. Жеке кызыкчылык үчүн кылынган ибадат Аллах Таала тарабынан кабыл алынбайт дейт. Кабыл кылынбайт дейт. Андан кийинки 3-аятта «Вала антум абидуна ма а'буду». Силер ансыз да мен сыйынган Аллах Таалага сыйынбайсыңар. Бул сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын капырларга берген жообу. Эмне себептен мындай жооп берди? Себеби Аллах Таала кимдин ыйман келтирип, кимдин ыйман келтирбөөсүн жакшы билет эле. Карасаңыздар, жоопту да карасаңыздар, мындайча айтканда бир логикага, акылга сыярлык жооп болуп атат да. Мындайча айтканда пайгамбарыбызга келди да, сиз эми сен биздин Кудайыбызга сыйынсаң, биз да сенин Кудайыңа ибадат кылып беребиз дегенде, пайгамбарыбыз тарабынан ушундай бир жооп. Алардын максаты пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын динине тоскоолдук жаратуу гана болчу да. Бул акыйкатты Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жүрөгүнө салып, татыктуу жооп бердирди. Эми андан кийинки 4 жана 5-аяттарда «Вала антум абидуна ма а'буду, вала ана абидун ма абаттум». Мындан жогорудагы аяттарды кайталоо бар. Такрир, мындайча айтканда такрор, кайталоо бар. Эми аяттарда кайталоо кандай максатта колдонулат? Козголгон маселенин канчалык олуттуу экенин баса белгилөө үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен силердин Кудайыңарга сыйынбаймын, силер да менин Кудайыма сыйынбайсыңар деп маселени кабыргасынан койду десек дагы болот. Силердин туура эмес диниңерге мен эч качан кирбеймин деген катуу жооп жана тастыктоо бар деп биз билсек болот. Андан кийинки 6-аятта болсо лакум динукум валия дейт. Эми бул жерде чекитти каттуу койду. Силердин туура эмес азапка дуушар кылчу диниңер өзүңөр үчүн, менин бейишке алып бара турган акыйкат диним да бул өзүм үчүн деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай катуу жооп берди. Эми урматтуу жамаат, ар бир инсан тандаган дининин акыбетин көрөт. Эми биз ушул карманып аткан динибизге жараша акыретте жообубуз да болот, сурагыбыз да болот. Эми ушул карманып аткан динибизге жараша биз акыретте жүзүбүз дагы жарык болот. Эми биз Аллах Тааланын акыйкат динин тандадык, ыраазы болдук. Демек ушул тандаган динибизге жараша дагы биздин акыретте сурагыбыз да жеңил болот. Ал эми кафырлар өздөрү ошол туура эмес динди тандашты. Ошого жараша дагы өздөрүндөгү ошол тандоосуна жараша акыреттеги азабы да оор болот. Мисалы, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтканын карасаңыздар, лакум динукум валия дин. Силердин диниңер өзүңөр үчүн, менин диним өзүм үчүн дегендиги бул жерде демек ушундай бир сыр бар. Силердин диниңерден жакшылык жок. Силер дагы чын ыхластан эмес, койгон шартыңар үчүн сыйынсаңар, менин динимден силер жакшылык таппайсыңар деди да. Демек, ушул жерден билсек болот, биз лакум динукум валия дин. Силердин диниңер өзүңөр үчүн, биздин динибиз өзүбүз үчүн. Эми ушул жерде кээ бир алымдар айтат, динде зордуктоо жок деген маселе келип чыгат да. Ооба, динде зордуктоо жок. Эми ла икраха фид-дин. Бирок динге киргенден кийин диндин талаптарын аткаруусу ошол динди карманган адам үчүн милдет болот. Мындайча айтканда, кимдир бирөө мусулман динин кабыл алды, ислам динин кабыл алды, демек ошол ислам дининдеги талаптарды аткарыш керек. Жөн эле мындай мусулманмын деп эле жашай бербеш керек да. Мына ошол учурда дин тарабынан мындай бир мажбурлоо болот.
намаз окугун, зекетиңди бергин, ажылыкка баргын, түз жүргүн, арак ичпегин, арам жолго баспагын деген бир мажбурлоо болот. А бирок динге киргенге чейин ар бир инсандын өзүнүн ыктыяры. Тандап көрөт. Акылына сыйса, тарыхына туура келсе, үрүп адатына туура келсе, ал адамдын маселесин толук кандуу чечип бере турган болсо, ошол динди карманат. Аллахым ыраазы болгон болсун, урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун, жана туура жолдон адаштырбасын. Ва ахиру та'wana анил хамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.